Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад колледжинин табигый техника бөлүмүнүн Пафтас 0120 тайпасынын студенти Токоев Элнур, кыргыз тил жана адабиятынын окутуучусу Маткаримова Элнура Жаныбековна. Тема: Махмуд Кашкари. Махмуд Кашкари Ысык көлдүн Барскон шаарында 1029-1038 жылдардын аралыгында туулган. Азыр Барскан шаарынын урандылары Кыргызстандын Ысык көл облусундагы Жети Өгүз районуна караштуу Барскон кыштагынын жанында жайгашкан. Махмуд Кашкари өз атасы Хусейин Мухаммед уулу Барскан Дубанын бийлеп турган айрым америкалык жана орусиялык окумуштуулар Махмуддун ныспасы ал Кашкари болуп чектелбестен ал Барскани деп да толукталышы керектигин эскеришүүдө. Илимпоз жер кезип, Борбордук жана Ички Азияны байырлаган түрк калктарынын чоң улуттарынан тартып, майда уруктарына чейин кыдырып, алардын диалектилик өзгөчөлүктөрүн, этнографиялык мурасын, сан-жырасын, макал-лакаптарын, дастандарын терең иликтешкен. Махмуд Барскани Кашкари орто кылымдарда айтылуу мусулмандык кайра жаралуу доорунун жемишине каныгып, түрк тилдерин гана эмес, араб тилин да терең үйрөнүп, өз элинин маданий казынасын араб окурмандарына бөксөртпөй жеткирүүнү максат койгон Илимпоз. 1072-1077 жылдары Диван Логат ат-Түрк түрк тилдеринин сөз жыйнагы деген эмгегин араб тилинде жазып бүтүргөн. Кашкаринин чыгармасынын түп нускасынын көчүрүлгөн кол жазма бүгүнкү күнгө чейин сакталып жетти. Ал азыр Стамбулдагы Миллет китепканасында бап эстелип сакталууда. Өлгөн жылы жана жери белгисиз. Кашкардын жанындагы Махмуд Кашкаринин күмбөзү делген эселик орто кылымдардын кеч мезгилинде таандык. Аны Кашкаринин мүрзөсү деп катары кароого болбойт. Саламатта калыңыздар.